Ошпирим телеканалы Жүзеке программасының кезектегі чығарылышын улантат, анын алып баруучусу мен Эртүштүк Нурбек уулу саламатсыздарбы. Биздин программа бул ирет шаар ичиндеги айдоочулардын мыйзамга баш ийбеген түрдүү кылык жоруктарын аны менен катар бир нече жолу уюштурулган рейдтин жыйынтыгы менен тааныштырат. Биздин программанын негизги максаты жогоруда аталган көйгөйлөрдүн алдын алуу болуп саналат. Чыгарылышыбызда чуу дегенде эле четинен байкалбаган, бирок одоно эрежени бузуп, сыр бербеген айдоочулар четинен кармалып жатты. Ар бирине тийиштүү чаралар көрүлүп, мыйзам чегинде айыпка жыгытылгандары да арбын. Алгач эле экранда байкалгандай ак түстөгү Mercedes-Benz унасы катардагы уналардын арасынан өзгөчөлөнгөнүбү айтор жарык берүүчү чырагы толук күйбөгөндүктөн патруль кызматкерлери тарабынан жол четине токтотулду. Эмне дешем, так мен алып чыгып берейин? Болбойт да, жетип каралган эмес да мыйзамда. Азыр эле мындерин алып чыктым эле, ремонттончу. Айдоочунун документтерин текшерүү учурунда айдоочулук күбөлүгү жанында бирок унаасынын тастыктоочу документи жок болуп чыкты. Так эле кое бербейсизби? Вайсканы алдыңбы? На жагы. Вайсканы алдым. Мыйзам баарына бирдей. Айдоочунун унаасы дароо айып короого киргизилип, документсиз унаа айдап жүргөндүгүнө жараша 1000 сом өлчөмүндө айып пулу салынды. Уфа буласы. Айдоочу транспорт каражатын каттоо бөлүү жок башкарган. Эки бир сиздин милдеттериңиз 184 берени. 1000 сом айып болуп. Сен ой. Иш жүзүндө патрулдук милиция кызматкерлерине чалуу келип, жетип барган учурда айдоочулук күбөлүгү жанында бирок унаасынын документи жок айдап жүргөндүктөн улам айып короого алып жөнөштү. Айып короосуна киргизилер замат мыйзам бузгандыгына жараша протокол түзүлүп жаткан учурда спирт ичимдигин ичкен айдоочунун жанындагы тиешеси жок жарандар биз менен кызмат алып барган экипаждын бирөөсүн тилдеп сөгүп тийиш сөздөрдү айтканга чейин барганы анык. Кандай сөйлейм, это я гражданин Кыргызской республики. Как хочу, так и буду работать. Ты, работаешь, на меня надо быть. От меня ты зарабатываешь плату получаешь. Ты от меня зарабатываешь. Я налоги плачу, ты зарабатываешь. Я налоги плачу, ты зарабатываешь. Я налоги плачу, ты зарабатываешь. Так что, как работает?
Благо Кыргызской Республики. Болдучу, барып отурчу, мен машина такси күтіп Зачем? отам. Уже да, не начинай, зачем? Эми кичине эс алып коюп турбуз, айда жылда бир жолу эчтеке болбойт. Давайте. Атайын чакыруунун негизинде биздин чыгармачыл топ жерине барган учурда Toyota Camry үлгүсүндөгү күмүш түстөгү унаанын ээси спирт ичимдигин ичип, амал көйлүгүнө салып, унааны айдоочулук күбөлүгү жок жаранга айдатып алгандыгы тастыкталат. Жоктор бизде. Катталыш керек мынга. Базара катталыш керек, акыт керек. Чоңчолук болуп кетти. Эмне ошончолук? Чоңчолук прям протокол болуп кетти. Biz sizge mizamda ayttık. Ооба, мен түшүнтам. Ооба, мен түшүнтам. Düşünseniz ne yapacağız öyle? Sizin başı Мен силкин gördük. Bazı tuşları alıp kaçırdık. Tuştu alıp kaçırdık. Ал качып эмне кылды? Alatmayız mı? Tuştu veriş gerekiyor. Улан айтса болобу? Инспектор. Улан айтты. Ne dedi? Sizge 100 yol Штраф ayttı. төлө деп айткан жок. Штрафты төлөсө болбойт штрафты. Тилекке каршы унаанын ачкычын ала албаган соң атайын эвакуатордун жардамында айып короосуна алынып барылып, протоколдун негизинде тийиштүү чаралар көрүлдү. Ал эми биздин чыгармачыл топ наркология бөлүмүндө иш алып барып жаткан учурда патруль кызматкерлеринин кызматтык унаасынан түшкүсү келбеген айым жүзүн камерадан буруп тоскоолдуктарды жаратып, наркология бөлүмүнө киргенге чейин бир канча кылыгын көрсөтүүгө жетишти. Siz bana sопротивляетесь mi? Siz bana sопротивляетесь mi? Көрөтам. Анда siz мыйзамдын талабына баш ийгизип Iyice anı var bak. Alçınla narap aytçı. Alçınla siz gitmesiniz. Ben yerde onlar ayın cüktürür. Şurada sen. Bir tarafta üç oylar var. Aç koca. Кокустан милиция кызматкерлерине Курманжандатка Кичи району тарабынан ак түстөгү 088 номериндеги Honda Fit унаасы уурдалды деген маалымат келип түштү. Милион регион 088 АМ-ды Бизге түшүдү. бизге берип атат. А бул калса эме алат. Бүгөн дем турабы? Бонда. Все болду. Кыдыруу учурунда шаар ичинде айдап жүргөн жаран колго түшүрүлүп, бирок унаасын алдырган Fit үлгүсүндөгү унаанын ээси түшүнүк каттын негизинде тосмо арызын жазып берди. Болду, өчүрүлө болгула. Ким? Ошо биз кандай болду? Ошону алып кетип, мен жүзөкчү кызматына чалдырдым.
Бул жолку 102 программасынын чыгарылышында айып короосуна киргизилген унаалардын саны 3 түздү. Спирт ичимдигин ичип, мас абалында унаа башкарып, наркология бөлүмүнөн өткөрүлгөн айдоочулардын саны 3-ө катталды. Жалпы 10го жакын айдоочуга айыбына жараша протокол түзүлдү. Ушул аптанын ичинде адам үрөйүн учурган аптанын темасы болгон бычактап короого көмүп салган Ошто 22 жаштагы кыздын өлүмүнө шектүү кармалды. Ош шаарында 22 жаштагы кызды бычактап үйүнүн короосуна көмүп салган адам кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясы кабарлады. Маалыматка ылайык, буга чейин кыздын апасы укук коргоо органдарына кайрылып, 4-курста окуган кызы 30 январдан бери дайынсыз болуп жатканын айткан. Милиция кызматкерлери ыкчам тергөө иш-аракеттеринин натыйжасында кылмышка шектеп, Нокат районунун 24 жаштагы тургунун кармады. Шектүү милицияга берген көрсөтмөсүндө кыз менен сүйлөшүп жүргөнүн, 30 январ саат 10:00 чамасында экөө жолукканын айткан. Анын айтымында экөөнүн ортосунда пикир келишпестик болгон. Экөөбүз сүйлөшүп отуруп, урушуп кеттик. Менин ачуум келип, үйдөгү ашкана бычагы менен сайып салдым. Өлүгүн үйдүн жанына көмүп, кийимдерин, сумкасын сырттагы ажатканага ыргыттым. Ошол күнү окууга бардым да 31 январда Өзбекстандын аймагына өтүп, ошол жактан Орусияга учуп кеттим деп айтып берген ал. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 8 февралда Кара Суу районунун Ишкаван айылындагы шектүүнүн жашаган үйү кароого алынып, 35-40 см тереңдикте казылган чуңкурдан кыздын сөөгү табылганын билдиришти. Сөөк ташталган чуңкур топурак менен көмүлүп, үстүнөн курулуш материалдардын таштандылары менен жашырылган. Шектүү өлүктү көмгөн жерди адвокаттын катышуусунда көрсөтүп берди. Денени алгачкы кароо учурунда денесинен 9 даана курч мийиздүү буюмдун натыйжасында келтирилген дене жараттары бар экени аныкталды деп билдирет милициянын маалыматында. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы аталган факты боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тиешелүү экспертизаларды дайындады. Ал эми шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки аптадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.